Келгеним биринчи себебин айтсам, мен балам 41 жашымда төрөдүм. Ошо балам киста менен төрөгөм. Бирок мимозжем февралда мени активация кылыптыр. Февраль, март, апрель, май, июнь. Июнга чейин мен ишенген жок. Мага айткан сайын мен айтат элем, мени ошо чөйрөгө чакырбай эле коңчу. Мени вообще ошол жака элештирбей эле коңчу. Мен дагы кимге жалдырап, ушул деген нерсе жалдырыш керек. Ар кимге реклама кылып аласыңбы? Статуска кой, анан ошондо дагы эле уялып койчу деп кичине статуска коюп койдум. Март болду. Мартта дагы статуска койдум. Мартта бир подружкам алып ичти. Жакшы, ал женскийден онкология болуп калган экен, бирок анын жакшы болуп калганын мага айтпай эле жүрдү. Анан мен июнда балам 1 жашар болуп калат. Кайсы айдан баштап мен 7 айлык болгонго чейин мен баламда киста бар эле. Мен азыр мында кичине сүрдөп жашырымда порядочный айта албай атам, сал башлаган болуп кетип атат. 7 айга чейин мен баламда 3 киста бар эле. Ар 40 күн сайын биз УЗИге түшөт элек, кистасы көрүнөт эле, ошондой эле көрүнөт эле. Дагы 40 күндө түшөбүз, дагы ошол эле. Мен медицинский дарынын бардыгын айтылган убакытта режимен бердим. Мен эч жака чыккан жокмун, баламды строго карадым. Илеп алат элем. Булар чал тиминди айтканда эле мен доллан өзүмдүн айтып илеп алат элем. Мен балам уже чоңойгон сайын киста боло берсе, инвалид болуп калат экен, мага бирдекеңерди айтып бербегиле, ошо кишилерге жардам беребиз деп өчүрүп салат элем. Ошентип жүрөдүм, анан 7 ай болгондо мимозжем бир чалганда мен баламда чач жок болчу, вообще чач өспөгөн, лысый болчу. Ошондо бер деди. Берсең, бул көптү кылат, бул кылгырып калат тамагына, койчу же жаш балага май деген болчу эле, бул кичинекей болсо десем, тиштеп эзип туруп, башына сүйкө да калганыңызды салып кой деди. Кылбай унчукпай турсам, мен айтсам бол жаса деди. Ошондой кылып жебейт да десем болбой, салсам оозуна мыймыңдап жеп алды. Ошо 7 айдан баштап берип баштадым. 11 айда ага чейин 2 жолу түштүк, 3 киста 2 калды, кийинкиде 1 калды, анан кийинки уже киста жок чыкты. Азыр мен ошо баламды өтөп алып келдим. Балам менен келдим. Ал баламдын деле ол таасири мен дагы ошондо деле мен июнда чакырган жок. Мен компанияга ошондо деле келбедим. Июльда мен подружкам барып, ошону көргөндө дагы кичине ойгондум, аябай ойгондум. Карап отура албайт болчу ал. Топка бир жак жамбаштап капталдап жатат эле. Бир жолку мындай болуп кеткен, миомасын бир алдырган. Андан кийинкиси уже экинчи жолкусу пайда болуп кеткен. Аны уже алдыра албайм мен, эми коркомун деди. Анын бир тууган эжеси өтүп кетти, 69 жылдык эжеси, куд эле ошондой оорудан көкүрөккө өтүп кетип, өтүп кетти. Ошол досум Собсон болуп калыптыр. Жашынакай боюнча келди, ошондо аябай жакшы эме болдум да. Иштесең болот экен го. Болот экен го биякта. Мен ал деле акчасына кызыкпадым, мен деле акчасына кызыкпадым. Значит, мен дагы түшүнөйм да. Мен дагы кичинекей иштегенден эле, кичине жашыман эле уже скорый помощмун. Ким какта ооруйт? Өзүмдүн жакта дагы, кайын журтта дагы мен МЧСмин. Ким ооруйт, ким не болот? Какта больница ушундай ташыйм, апарам, ушундай кылам да. Багы ооругандар көзүмө келди. Мен бир классташ кызым вообще 9 жылдан бери тяжелый. Ошол көзүм элестеди, башкасы көзүм элестеди. Мухаббат айткандай, бир сыйра 700 пакетти алып туруп таркатып салдым. Берип салдым. Пулун сурагандан уялам да. Мен эми чындыгын айтканда жашоом жакшы, бардык нерсем бар. Кыргызстандагы керек нерсенин бардыгы бар. Хоть мен кандай жолдо таап иштеп, эми биз менет кылып тапканбыз, но ошол бардык нерсе достаточно. Уже мен кичине гана адамдар результат алып калса, жакшы болуп калса, жакшы болуп койсом деген ой менен таркатып салдым. Анан кийин августта мимозжем бизди көлгө чакырды. Мен балдарым менен эч жака чыккан эмесмин. 2008-жылы кичине бир иштеген келип, кайра Москванын желкем чукур көрсүн деп кеткен. Ошол боюнча эч жака чыккан эмесмин. Только Кыргызстанда жашагам. Балдарым менен көлгө барат экем, сүйүнүп, кайра сурайм, бардыгын алып алайынбы? Не кылайын, семейни барайынбы? Запас акча алайлыбы? Не кылайлы деп атып келдик көлгө. Көлгө келсек бардыгы жакшы. Мен ошондо директор болгонмунбу? Өзүм билбейм. Бул Арфлеймде да мимозжем ушунча чакырганда дагы дайым чакырып жазып коет эле. Бир жолу ал десе, чужойдон деле алабыз да, уялып туруп, $150 калса, $150 алып коет элем, болду, ошо читке кылбайт элем. Биякта дагы ал дегенде эле бир $700 алып коем, болду. Жок болуп кетем, ошол боюнча. Бар да бизде ошондой клиенттер. Мен ошондой элем, жок болуп кетет элем. Ошентип келгенде анан директор деп туруп мен чыктым трибунада, $18,000 кармадым. Бишкекте ал? Бишкекте 8 августта экен, кармап эле, охо дедим, бул нормально акча бар экен. Эми акча кимди кызыктырбайт дейт, чындыгындачы. Акча бар экен, охо дедим. Бирок Арфлеймде билет элем мен көп акчалардын плакатын кармаган менен жок эле.
Оюмда эле мен көрбөгөм андачы, көрбөгөм. Мен ошо жолго бас. Бунун мен көрдүм чекесин. Мен бир балам бар, Ташиф деп коем, өзүм Ташифтин баласын дейт. Көлдө ушундай махат Мимозжем ошо акчаны санап бергендерин айтып калып балам өкүм. Чынында о бар экен да. Үйгө келгенде Хачемсеевдин дагын көрдүм калганын. Анан чөтө деп койдум. Кайра эле сентябрда уже мени Анталияга. Сен уткансың, путевкаң бар деди. Анан Анталияга бардым. Анталия мени өтө катуу ойготту. Мен эч жака чыкпагам, чындап Анталияга барганда шведский столду көргөндө эсиме эле калды. Мен ышылса мен жанымдагы адамдар мага көрүнгөн жок. Азыр элестетсем мага көрүнгөн эмес экен да. Апам, эжем үчөө отуруп мага таң калат. Барып эле тарелканы көтөрүп, каждый нерседен бир штуктан алайын десем аздык кылат, 2 штуктан алам. Бардыгын остигим келди да. Бардыгын ушунчалык жегим келди. Вообще бесплатный. Баарынан алып келем. Элдин столу 2-3 нерсени толсо, бизде бүт нерсе бар. Калган пакетке салып алам. Комнатага кел барган күнү обед мен ужинде кудду ошол ситуация болду мендечи. Булар байкады, ун чыккан жок, бул голодный деди. Азыр кийин элестетсем күлкүм келет. Бир күн обед менен ужинде уже мен бөкүп калдым. Вообще тамак уже кетпей калды. Көзүм тойбой жеңге сухофруктан таре салам да, тип чөтүм салам, балдарыма барайын деп алып келип алам. Мени ал күндүк мени бирөө көрөт деп ойлобойт да. Мен өзүмдүн чөйрөмдө мен жакшы жашайм да. Мен 12 жыл машина минсем, 12 жылда мен 100дөн ашык машина мингем. Мени эч ким андай болот деп ойлобойт. Өзүм ойлоп эмесмин да. Мен ушундай болдум. Азыр баарына ошону айта берем, мен уялбайлычы, тартынбай айта берем, потому что ошол жакты көрүш керек экен да. Мени эң жакшы энворкко мени ушул Анталия ойготту. Ошондон баштап чечим чыгардым. Все, мен иштейм. Бассейнден чыкпай койдуңбу? Суудан чыкпай койдум. Ышылса көрбөгөнүм. Аны мен кинодо болот дейт элем да. Булар барып келди десе, чаа өзүн акча. Мен бекер келдим. Мен вообще бекер келдим. Бишкектен бери бияка полный бесплатный деген нерсени вообще элестетпейт элем. Сөзүң эмне болду? Кандайсың десем, эмимже балдар менен келиш керек. Балдарды алып келиш керек. Башка сөз жок. жок. Оюм ошол болду. Себеп мен Мимозжемди уже достаточно кыз деле аяктакты көрүп коет. Мен көп балалуу үчүн балдарым ушу жашоону көрсүн дедим. Балдарым ушуну көрсүн. Балдарым көлгө келгенде дагы мен жарым балам алып келдим. Жарым балам уялды. Мен баарын апарып алгым келди. Бирок уялдым. Мен бирөөнүн шотунан кетип атсам койчу депчи, балдарым зордоп калтырып чыктым. Жарым балам алып бардым. Ошол балдарымды апаргым келди. Ушул жашоону ошол балдарымды көрсөткүм келди. Анталиядан баргандан кийин мен только даярдандым. Анан жолдошум ичпейт эле, айтып атып, деп атып аны ичирдим. Семиз болчу, 110 килограмм болчу, вес таштады. Мына көкүрөгүндө кыйылдагы бар эле. Мынантип дем алганда эле, жөн турса деле дем алып аткандай. Гый деп турат эле, ошонусу калды. Түнү менен жата албай, уктай албай, мындан чыгып кетет эле, коңурук тартат эле, коңуругу почти что азайды. Андан меники көбүрөөк уже мындай сезем мен. Ол калды, анан бутунда тромб бар эле, тромбтон улам семирип кетет. Анан кийин постоянно тромбопол иччи эле, ошон үчүн ичпей калды. Өзү да сезип, мунунда бир нерсе бар депчи. Анан ол результат алганда, анан кийин мен чечим чыгардым. Все, мен Москвага кетем. Мен Москвага иштеп келем, уговаривать этем, балдарыма айтам, бардыгына загранпаспорт алып даярдап койдум. Мен кече сразу кетем дегенде баары таң калды. Балдарыңчы, балдарым, алып кетем балдарым. Паспортучу дейт, паспорт готов, эч кимге айтпайм, даяр кылып койгом да. Анан жолдошум ынабаганда бир гана чечим койдум. Мен балдарыма үйүң болуптур, жайың болуптур, машинаң бар экен, чөйрөң жакшы. Мен Мухаббат айткандай, кандай жылдын башында өзүм бир ойлоп эле коет элем, кагазга жазбайт элем, бирок максат коет элем. Мен быйылкы жылда мындай кылам деп. Жылына бирден үй ала алдым, жылына бирден участок жерлерди ала алдым, жылына бирден миллиондук же 1,5 миллиондук доход киргизет элек. Сен үй бүлө өзгөчү. Жылына бирден кандайдыр бир жаңылыкты үйгө киргизет элек. Ошол нерсенин баарын жасап келдим. Ошонун бардыгы болот экен, бирок өз үчүн эс алуу болбойт экен. Мен ошол жашаган жеримдин эң алдыңкы болуп жашай алдым. Ошол жерде мен 6 ай жашагандан кийин уже мен ошол жерден элге жардам беришим керек экен. Мен ушул жердин активдүү адамы болушум керек экен. Мен өкмөт жака аралашсам, элдин кандайдыр бир муктаждыгын чечет экенмин деп, мен аялдар арасында өзүмдүн кадыр урматымды көтөрүп, аялдар комитетинин төрайымы болдум. Шайлоо болду. Кошо шайлоодо мына эжем шерип болуп, бизде көпчүлүк тандоосу мен болуп, мен ушул шайлоодон өттүм. Ал калоомдагы болду. Заңгыраган тойлорду өткөрөм дедим, ал болду. Азыр башында айтып кетпепмин, 7 балам бар. 2 чоң кыз турмушка бергем. 2 чоң кыздан бүгүн чоң кызымдын бирөөсүнөн бүгүн кыздуу неберели болдум. 3 неберем бар.
рахмат. Экинчи кызым дагы Кудай кааласа февралда көз жарган турат. Ошондой баардык нерсеге жетишип келип, бирок мен өзүмдүн эс алып, өзүм үчүн жакшына бир күндөрдү көрүп жашап атмын. Мен ошол жашоону көрсөтүш үчүн, балдарыма үйрөтүш үчүн, балдарым ошо жашоону кылышсын. Менин көргөн жашоомду көргөн бала мендей гана жашайт. Мен жакшыны көрсөтсөм, жакшы жашайт деген ойдо ушул жака кадам таштап, чечимимди чыгарып, азыр мен аркамда канча адам калды, тең туштарым калды, жора жолдошторум бардыгы жазды. Сага зарыл беле жарым балаң аякка таштап, жарым балаңды ээрчитип, эмне жетишпейт, үйүң болсо, машинаң болсо, бардык нерсе эч нерсе кылып бербейт экен. Чындыгында өзүң үчүн жашашың керек экен, көрүшүң керек экен. Мен ушундан 10 жыл баштап мемозжем ой жүгүртүүнүн жашоосу болот десе, алдын ала бакшуулаштыр дейт элем. Башкалар айтпаса деле мен айтат элем, койчу, пешене тер менен мээнет кылып таппапсың, ой менен каяктагы акча келет эле. Маалымат менен каяктагы акча келет эле. Ошонун бардык жеринде ошондой бир таза эмгек керек да. Булар жан кыйнабай иш кылышат да, каяктагы пулду айтат. Андай пул болбойт дейт элем. Ошол жашоо действительно келди. Бирок менин балдарым, менин үй бүлөм ошол нерседен артта калды. Потому что биз только физически өзүбүздү көбүрөөк кыйнап, ошол жол менен акча табабыз. Мисалы үчүн мына Москвага белди бууп келип атышат дагы 10 саат иштеп акча таап атат да. 1 саатта эле уже нормальный информация берсең акча табасың дегенден мен алыс элем. Мен ошол курка балдарымды тарта албай атам. Мухаббат окуттум дейт, мен окута албадым. Мен себеп биз окуган эмеспиз. Мен ошол көргөн нерсемди гана кылдым да. Биз окубадык. Биз айылда кандай мектеп болсо, ошо айыл баягы кыйын айылдан чыгат деп эле, айылдан балдарды деле ошентип коет элек. Жолдошум экөөбүз айтат элек, биз деле айылда эле окуганбыз. Биз тил деле билген эмеспиз. Биз ушундай жашап атабызбы? Жашайт дейт элек да. Жок, оказывается, цивилизация 10 жылда бир өзгөрөт экен. Өзгөрүү болуп келип калды. Биз опоздали. Менин балдарым уже кечикти ошого. Ошон үчүн мен чалма ушуну айтып атып, экөөбүз жашаган жашоону эртең кыла албайт. Эртең азыр сен тонналап күрүч сатып атасың. Эртең уже балдарың сата албайт, базарга эч ким келбейт. Бүт бардыгы мынияктан да сайт уже жеткирип коет, ошондойдон алат. Же уже акча деген нерсе жок болот деп айтышты эле, ошол келди уже. Барат карточный, бардыгы ушундай болуп жетишкен заманда биздин балдар артта калып кетип атат деп мен басым жасап ушу жака кадам таштап келдим да. Россияда эмне бар? Россияда мобилизация, Россияда кыйынчылык жок. Максат койсок бардык нерсеге жетет экенбиз, мүмкүнчүлүктүн бардыгын өзүбүз кылат экенбиз. Кудай кааласа ошо балдарыма саякаттаган жакшы жашоолорду, жакшы нерселерди силер менен биргеликте мага ушул сиңдимдин колунан келет. Сиңдимдин кичине болсо дагы чымыны бар, жөндөмү бар деп, эжем мени ушундай жетелеп келаткан экен. Кудай кааласа ошону актайын деп, мен тааныбаган команда кыздар кылып коюп турмун. Кудай кааласа кыздар менен биргеликте иштейин, иштесең иштейсиң дейт экен. Бир жерден бардык нерсе көздү чумуп туруп чечим чыгарып баштасаң, ошо чечим менен ишке ашат экен. Кудай кааласа ушуга мен ишенип, ынанып, үй бүлөмдү калтырып, жарым үй бүлөмдү алып, кызымды деле 6-класстагы кызымды, 1,5 жашар баламды алып келдим ушул жерге. Ушул ишибизге ийгилик, дагы көп нерсе ойлорум бар эле, азыр жоголуп кетти. Акырындан чыгат. Мен сиздерден опыт алам. Болгон опытумду сиздерге берем. Өзүм менен кошо Кыргызстандан мына эжем алып келдим. Эжеме дагы мен ушул ойлорумду айтып, эжем деле айтты, үйүң бар, алдыңда машинаң бар, жолдошуң бар, сага эмне жетишпейт? Мага балдарымдын жашоосун өзгөртүү жетишпейт. Сиздер мына канча адам Кыргызстандан балдарын таштап ушу жака чечим чыгарып келип, жакшы жашаш үчүн, өзгөрүш үчүн келген. Мен дагы ушундай бир өзгөрүүнү кааладым. Ол каалоом Кудай кааласа ишке ашат деп ойлойм. 3 айда бир барып келип турсам, балдарым деле сагынычы тартпайт. Ошо чечим менен эжем келди, Айчүрөк эже бир күндө чечим чыгарды. Мен 3 айда чечим чыгарсам, эжем бир күндө чыгарып, бир моментте машинасын сатып, просто мени менен билет туура келбей калып, 2 күндөн кийинки билет алып, мен эжем келди, учуп келди аркадан. Калган сөздөрүмдү эжеме берейин. Дагы Кудай кааласа. Кайсы жеринде кистасы бар? Башында болчу. Башынан мына кара куш жактан көрсөтөт. Ошону кандай кылып бердиңиз ошону? Мен кара куш жагында болот эле, анан мына чач баягы кал болуп ушул жерден өспөй калат го. Ошондой болуп эле ушул жерде биягына этек жагынан эле чач чыкпайт эле да. Ушул жерден бөлүнгөн ягынан эле чач чыкпайт эле. Азыр эми бир инсерин болуп калды, чачы дагы уже коричневый болуп жакшыраак болуп калды. Бир капсула тиминди эле 7 айдан баштап тиштеп, сүйкөп, калганын сыртындагы капсуласы менен оозуна салып койдум. Мен абысынын бабасы 11 жаштагы кистасы бар.
ошого бердим, ал ичип атат дейт, бирок только тимин ичип атат да. Тимин, только тимин. Только тимин. Ооба, только тимин капсула бердим. Анан мен иштеп, ошол августтан бери иштеп баштаганда мен тп апарып бер ким сураганга машина менен жеткирип берет элем. Бир полиартрит кыз жакшы болду, ал больницага болбой жатып алды, неме удостоверение бергенде жатып алды эле, врач чыгарыптыр. Чык, эме кылба, сага эгерде ушуну ким берген болсо, ошого рахмат айт да, ушуну иштеп чыгарыптыр. Бир ошондой кыз, Кудай кааласа, почти жартылай жакшы болуп келатат, дагы астайды иче турган болсо жакшы болот. Дагы бир гепатит болуп 5 күн иштим деген бар го, ошол ушу берген. Шишиген кыз, ошол да менин кошунам. Ошол мени 3 күн чакырды. Ал мени турайын болодум дегенде эл чогултуп жүргөндө мен чакыра берсе мен раз уруштум, мен ушундай эмелем да, бирөөгө барып десем пас кетчү деп ошо кыз урушкан. Сен ушинтип жүрүп эле мени эле чакырып атасың. Койчу, сен путуң менен басасың, мен сага апарып беришим керек ошону. Эже мен акыбалым жок, келиң дегенде анан бардым, эже экөөбүз бардык. Ичи мынандай ишип кеткен. Көкүрөгү мынандай болуп кеткен, уже вообще отдышка берип кысылып калыптыр. Ошол кызга аябай тез результат болду. 5 күндө баладай болуп, азыр кыйла жашынакай. Ошол кыз жакшы болду, жолдошум жакшы болду, анан